Assalamu alaikum Kırgızstandықтар, Россияда эмгек кылып жүргөндөр, бүтүн дүйнөдө, Америкада. Кече бирөөсү комментарий жазып туруп, Чикагодан салам айтып тур, Америкадан, Чикагодан. Ва алейкум ассалам, рахмат. Москвадан мен Ильяс, бардыңарга ассаламу алейкум, бардыңарга тынчтык каалап коем. Алла таала үйүңөргө барака, кылган ишиңерге ийгилик берсин. Алла таала Кыргызстаныбызды жамандыктан сактап, күчтүү өлкөлөрдүн катарына кошуп берсин. Президент Садыр Жапар Нуркожоевич келгенден бери Кыргызстанда кандай өзгөрүүлөр болуп кетип атат, көрүп атасыңар. Аябай сүйүнүп атам, өтө жакшы жакка өзгөрүүлөр чоңоюп атат, өнүгүп атабыз. Мына акыркы кече жогорку кеңеште талкуу болгон эле, бул биринчи суроо Ататүрк паркына мыйзамсыз үй салынгандарды үйүнү бузулат деп атат, мыйзам чегинде деп атат. Бул деген аябай сүйүнүү да. Кыргызстаныбыз өнүгүп атат. Кыргызстан элине кайрылат элем. Мекенибизди күчтүү кылышыбыз биздин колунда, элдин колунда да. Эл көп нерсеге аракет кылайлык, экономикабызды күчтүү кылайлык. Мына президентибиз Садыр Жапаровдун командасы өтө күчтүү иштеп атат. Камчыбек Ташиев дагы күчтүү иштеп атат. Рахмат айтам, ыраазычылык билдирем. Ушул өнүгүү жолунда жакшы кетип атат Кыргызстан. Кече мына Жалал бирөө комментарий жазды, Жалал сел болду деп. Ооба көрдүм. Алла таала баарыңарга сабыр берсин. Бул Алла таала неси. Бул не кыла албайбыз, каршы кала албайбыз. Алла таалага бул бир жакшылык да, бул көзүңүздү ачайлык. Алла таала баарыңарга сабыр берсин эми. Абайлагыла. Кудай буюрса өкмөт жардам берет да. Биздин өкмөт калтырып койбойт бир жерде, не кылган койбойт, таштаган койбойт. Мына президентибиздин командасы өтө күчтүү, активдүү иштеп атат. Бардыңарга ийгилик. Комментарийде пикириңерди жазып, оңор жазгыла. Кудай буюрса Кыргызстаныбыз өнүгүү жолунда күчтүү кетип атат, өнүгөт. Бардыңарга салам айтам, Москвадан Ильяс.